Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана боорукер Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу бир туугандарым, урматтуу мекендештерим, Аллах жолунда менин сүйүктүү баарыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сөзүмдүн башында жараткан Аллах Таала мактоолору, пайгамбарга дуа саламдардан кийин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын бүгүнкү убактылуу азырынча муфтинин милдетин аткарып жаткан Максат Ажынын саламын силерге жеткизем аманат. Андан кийин урматтуу мусулман бир туугандарым, жараткан Аллах табарак ва таала баарыбызды ушул дин жолунда иннамал муъминуна ихва, албетте ыймандуулар баары бир тууган дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ومن نفسه ومن أولاده أو كما قال صلى الله عليه وسلم سилердин бирөөңөрдүн ыйманыңар толук болбойт, мени малы мүлкүдөн, бала чакасыдан, ата энесинден да жакшыраак көрмөйүнчө дейт. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн экинчи халифасы Хазіреті Умар менен кол кармашып бара жаткан кезде Хазіреті Умар кубанып, "О Аллахтын элчиси, Аллага античем мен сизди жакшы көрөм" дейт. Пайгамбарыбыз Хазіреті Умарга карап, "Мени үй бүлөңдөн артыгыраак көрөсүңбү" десе, "Ооба, үй бүлөмдөн артыгыраак сүйөмүн" дейт. "Малы мүлкүңдөн жакшыраак көрөсүңбү?" "Ооба, малы мүлкүмдөн да артыгыраак сүйөмүн" дейт. "О Умар, жаныңдан артык сүйөсүңбү" десе, "Жок, Аллахтын элчиси, мен сени жанымдан артык көрө албаймын" дейт. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, "Ла я Умар, Умар, мени жаныңдан да артык көрмөйүнчө сенин ыйманың болбойт. Ыйманың болот, бирок толук болбойт" дейт. Хазіреті Умар бир аз ой жүгүртөт. Кайра чуркап келип, пайгамбарга "Аллага античем, о Аллахтын элчиси, сизди жанымдан да артык көрөм" дейт. Анда Умардын баласы Абдулла, "Эмне үчүн пайгамбарды жаныңдан да артыгыраак көрөсүң" деген кезде ой жүгүртсөм, эгер пайгамбар болбосо Умар ким эле дейт. Бул дүйнөдө жеп, ичип, кумарын кандырып, дозоктун отуна түшө турган бир жөнөкөй бенде болот эле. Пайгамбар келип, мени ыймансыздык караңгылыгынан ыйман нуруна чыгарды. Пайгамбар болбосо бейиштин жолун да билбейт элем, ыйман нурун да билбейт элем. Ошондуктан пайгамбарга мен муктажмынбы же жанымамы десем, жанымдан көрө пайгамбарга көбүрөөк муктаж экенмин. Ошондуктан Аллахтын элчиси, мен сени жанымдан да артыгыраак көрөм" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өлүмүнө 3 күн калган кезде өзүнүн мечитинен 1-3 чакырым алыс Ухуд деген тоодо шахид болгон сахабалар, 70 сахабанын сөөгү жатат. Ошол жерге келип зыярат кылат да дуа кылат. "Силер мурда өттүңөр, биз да бир күн силерге келип кошулабыз. Аллах силерди кечирсин, бизди да кечирсин" деп. Ухудтан кайтып келе жаткан кезде жолдун жарымына келип отуруп, пайгамбар бир кезге чейин ыйлайт. Ыйлаган кезде жанындагы сахабалары "Ма юбкика я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, сен эмне үчүн ыйлайсың" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Иштакту ли ихвани", бир туугандарымды сагындым деп ыйлайт. Анда сахабалар "Аваласна ихваника я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, сенин бир тууганың биздер эмеспи" дейт. Пайгамбар "Ла антум асхаби", жок, силер менин жоро жолдошторум, сахабаларымсыңар. "Ихвани лам я'ту бa'д", менин бир туугандарым алы келген жок, алар кийинчерээк келишет. Мени көрбөстөн менин жолумда бекем болушат. Алар менин жолумду кармайт" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ыйлаган кезде сахабалар бизден да артыгыраак сагынган ким экен деп пайгамбардын сахабалары таң калган эле. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн мен ошо Москва шаарында, Россиянын борбор шаарында пайгамбар деген кезде ушундай келип бүгүн кечеде отурган сиздерди пайгамбар сагынып ыйлаган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам силерди сагынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошондо келип өзүнүн мечитинде мусулмандарга кайрылып хутба кылып жаткан кезде менин саламымды мени көрбөгөн бир туугандарыма жеткизгиле деген. Пайгамбардын саламын кабыл алгыла. Урматтуу мусулман бир туугандарым,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды азыр силерден сураса сүйөсүнбү десе, ар бир мусулман ооба сүйөмүн, жакшы көрөм дейт. Бирок ар бир нерсенин далили бар. Эгер сүйүүң чын боло турган болсо, биз пайгамбардын жолун жолдой билдикпи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман сараң болуусу мүмкүн, мусулман коркок болуусу мүмкүн дейт. Бирок мусулман эч качан калп айтпайт дейт. Жалган сүйлөбөйт. О пайгамбардын үммөтү. Сен да пайгамбар сыяктуу, эгер пайгамбарды сүйсөң, калп айтпагын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйөм дейсин. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө эч аял затка кол көтөргөн эмес. Аял затына кол көтөргөн эмес. Эгер сен пайгамбарды сүйсөң, пайгамбардын үммөтү болсоң, пайгамбардын акыркы осуяты ушуну эсиңден чыгарба. Пайгамбар өлүм төшөгүндө жаткан кезде ас-салат, ас-салат ва ма малакат айманукум истаусу бин ниса'i хайра. Намазыңарда бекем болгула, намазыңарды окугула. Аялдарга болгон менин осуятымды жакшы кабыл алгыла. Фа иннахум ахастумухунна би калиматилlah. Аялдарды силер Аллахнын аты менен, шариат менен адал кылдыңар. Ва ахлалтум фуружахунна би калиматилlah. Аялдарды намыстуу жерин Аллахнын сөзү менен никеңерге адал кылып алдыңар. Аялдарга болгон менин жакшы насаатымды кабыл алгыла дейт. Эгер пайгамбарды сүйсөң, аял затын сыйлагын, аял затына кол көтөрбө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйөм дейсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам табассумука ли вajhi ахика садака. Бир мусулман бир тууганыңдын жүзүнө жылмайып, жарык маанайда карашың, күлүп салам берүүң бул садака дейт. Кээ бир инсандар бар. Ал адамдардын тиши аврат сыяктуу. Тишини көрсөтө уят боло турган сыяктуу, дайым кабагы салынып, бирөөгө жылмайган тишин да көрсөтпөйт. Пайгамбарды сүйөм дейсин. Пайгамбарды сүйө турган болсоң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичинекей наристелерди пайгамбар хадисинде кимде-ким улууду урмат кылбаса, кичүүнү иззат кылбаса менин үммөтүм эмес дейт. Улууду урмат кылалдыкпы? Кичүүнү иззат кылалдыкпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде Хасан Хусейн неберелерин тизесине отургузуп, эркелетип, өөп жаткан кезде Акра ибн Хабис деген бир бедуин, бир чөлдөн келген, орой мамиледе болгон копол инсан келет да, "Ама набиюкум хаза?" Бул силердин пайгамбарыңарбы? Пайгамбармын деп бала эркелетип отурат. Баласын өөп отурат дейт. Валлахи Аллага касам ичем, менин 10 балам бар дейт. Бирин да колума алып көргөн эмесмин. Бирин да эркелеткен эмесмин. Бирин да сүйүп өөп койгон эмесмин дейт. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карап туруп, эгер Аллах Таала сенин жүрөгүңдөн мээримдүүлүктү алып койгон болсо мен эмне кылайын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээримдүүлүк бактысыз адамдын гана, бактысыз адамдын жүрөгүнөн алдым салынат. Сен бактысызсың дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ман лам ярхам ла юрхам." Ким мээримдүүлүк кылбаса, ага эч качан мээримдүүлүк болбойт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазда турган кезде небересин кармап, саждага келген кезде коюп, кайра турган кезде небересин көтөрүп намаз окуйт эле. Күндөрдүн биринде сахабалар намаз окусак пайгамбар бир топко чейин саждадан башын көтөрбөй калды. Эмне болду экен десек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам небереси чыгып отуруп алган экен. Ошол кажети бүтмөйүнчө, эркелеп түшмөйүнчө башымды саждадан көтөргөн жокмун дейт. Бүгүн балдарыны сүйбөгөн. Кебирлер айтат, мен эркекмин. Бала сүйүү, бала эркелетүү бул аялдын иши дейт. Жок, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама." Жердегилерге мээримдүү болгула, улуу Аллах силерге мээримдүүлүк кылат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйөбүз дейбиз. Пайгамбардын сүннөтүн аткара алдыкпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иман жөнүндө өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Ал-иману бид'ун ва саб'уна ау ситтуна шу'батун, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul azanit tariq wal haya minal iman." Бул хадистин мааниси имандын 70 же 60тан көбүрөөк шакчасы бар дейт. Иманды элестетиң бир дарак сыяктуу. Анын 70тен көп шакчасы бар экен. Эң негизги анын фундаменти, эң негизги анын бутагы ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Кана бир айталычы? Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Тартынбай эле, коркпой, уялбай эле айтып коебуз. Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах.
Урматтуу мусулман бир тууган, ушул келме менен иманга киресин. İmandın negizgi butaq uşul bola turgan bolsa, eng imandın negizgi fundament eken. Eng jogoru darajası a'laha ve adnaha, imandın eng tömön darajası, andan keyin jok. Adnaha imatatul azani tariq, joldan adamlarga gıza bere turgan, adamlarga ziyan tiye turgan, adamlardı jirkente turgan nerseni joldan alıp chetke alıp koyu, imandın eng tömön darajası deydi. Andan narısı jok. Vel haya minal iman. Oşol 70 şakçanın içinden paygambar bir neseni gana koştu. Uyattуулuk, namustуулuk imandan dedi. Başka şakçalarda aytkan yok. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el haya vel iman Kur'an'a iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. İman menen uyattуулuk al eri şarkak bolgon negizgi bir egiz imanda. Ekönün birösü jok bolsa ekinçisi jok bolot. Uyatın bolsa imanın var, imanın bolsa uyatın var. İmanın jok bolsa uyatın jok, uyatın jok bolsa imanın jok deydi. Oşantan urmatlı musulman bir tuğan, eğer jolda bara jatıp bir banandın taştandısı bir nerseni joldan algan kezde bismillah dep, la ilahe illallah dep chetke alıp taştandığa taştap koysanız kut bolsun. İmandın en jogorgu darajası menen en tömön darajasını birge atkardınız. İmanın kut bolsun. Urmatlı musulman bir tuğan, biz paygambardı süyöm dep, paygambardın jönököy uşul işlerini atkaraldık mı? Kede birge işlegen kesipteşi, je koşnası iyigilikке jetken kezde kör alбастан Azrail uşuğa түссө, bir kırsığa duçar bolsa degen al paygambardı süyöbü. Paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Özüňe jakşı körgön nerseni başka bir musulman bir tuğanıňa, agayınıňa jakşı körmöýünçe senin imanın bolboýt deydi. Anda paygambarga bolgon süýübüz kanda? Kayda? Paygambardı süýsök özübüzge jakşı körgön nerseni başkalarga da jakşı körölü. Urmatlı musulman bir tuğan. Paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem sizler jönündө elden, ata-eneden, jerden alısta uşunday kızmat kılıp жүрген insanlar jönündө paygambar hadisinde bunday deydi. Al yedul uliya hayrun min yedis sufla. Jogorgu kol jakşırak, Allah üçün süyüktürök tömöngü koldan. Tilemçi koldan bergen, jardan bergen kol jakşırak deydi. Urmatlı musulman bir tuğan. Sizler Kırgızdın makal jırgagandan жылкычы болгон жокмун дейт. Бул жерде жыргагандан жүргөн жоксуңар. Ар бириңер ата-энемди, бала чакамды баксам, ошо өзүмдүн жериме үй салсам, башка деп жүрөсүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде bir жигит кычыраган кийинип жолдон өтүп бара жатса, сахабалар таң калып, бардыгы карайт дагы, жанагы жигиттин келбетине, кийимине караган сахабалар пайгамбарга карап ушундай дейт. Ушундай күчү бар, келбети келишкен, жерде такылда бара жаткан жигит, эгер ушул күчүн Kuday yolunda, Allah yolunda cihat karnasa olmak deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardın tüşünügün taktap şunday deydi. Eğer bul jigit uşul bara jatışında karıgan ata-enemdi bagayın dep baratsa, bul Allah yolunda cihatta deydi. Eğer bul jigit uşul yolda bara jatkan kezde üydögü ömür joldoşun, bala çakasın, çeke terim adal emgek menen bagayın dep baratsa, bul Kuday yolunda deydi. Eğer bul jigit uşul bara jatışında özünün elige jerige kızmat kılayın dep baratsa, bul Kuday yolunda deydi. Eğer bul jigit uşul bara jatışında, eğer el körsün, koca körsün dep jursa, al şeytandın yolunda deydi. Urmatlı musulman bir tuğandarım, siler uşul jerde ak emgek kılıp жүрүү, bul Kuday yolundagı cihat menen teң bolgon nerse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde, inna minez zunubi zamben la yukaffirha salatun ve la siyamun ve la zakatun. Günölerden bir günö var. Al günöөнү namaz joyup jok kıla albayt. Al günöөлөрдөн günөө var. Al günöөнү oroza joyup jok kıla albayt. Günöөлөрдөн bir günөө var. Al günöөнү sadaka zeket bergen joyup jok kıla albayt deyt. Аны emne joyot dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat. Men bâte kâllen min amal yedihi bâte mağfuran leh. Kim keçke iştep atamdı, enemdi, übülömdü, bala çakamdı, adal emgek menen bagayın dep keçke iştep kelip çarçap uktap kalgan kezde anın bardık günöөлөрү keçirilip uktayt deyt. Urmatlı musulman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kündörünün birinde bir sahaba menen salam alıp İbn Mas'ud degen sahaba menen körüşöt. Körüşse İbn Mas'ud'un koldoru kavarıp kalgan eken jumuştan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunday deyt. Hazihil yad yuhibbuhallahu ve rasuluh. Bul koldu Allah jana paygambar süyöt, iştegen koldu. Bul koldu Allah jana paygambar süyöt, bul koldu dozak karmabayt deyt. Mesela siler oşol Allah süygen koldan bolgula.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың сүйікті үмметтері. Жаратқан Аллах табарaka ва тағала сіздердің барыңыздардың ішіңіздерге игілік берсін. Пайғамбарды сүю үшін Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жақындан танышыбыз керек. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды танымастан қайдан сүймекпіз? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сахабалар қандай сүйген кейбір мисалдардан берейін. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың бірінші халифасы Абу Бакр Сиддиқ, атасы Абу Кухафа қарыған кезде көзі ажыз болып көзі көрбей қалады. Бірақ Пайғамбарыбыз 8 жылдан кейін Мадинадан Меккеге көшіп келген кезде Абу Кухафа Абу Бакрдың атасы ошол кезде исламды қабыл алады. Пайғамбардың жанына келіп пайғамбардың қолын қармап, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мухаммадан абдуху ва расулух, куәлік берем Аллах жалғыз, жана куәлік берем сен Алланың жөнөткөн ақ елшісісің деп динге келген кезде Абу Бакр Сиддиқ илайды. Илаған кезде сахабалар таң қалып, ма юбкика я Абу Бакр, Абу Бакр, эмне илайсың? Бүгін атаң иманды қабыл алып дозоқтан құтыла тұрған күн болды. Эмне үшін қуанбайсың десе, менің илаған себебім, менің атам бүгін пайғамбардың қолын қармап мұсылман болып жатады. Бірақ пайғамбардың ең жақын атасынан кейін ата болған, пайғамбарды алпештеп өстірген Абу Талиб иманды қабыл албастан өтіп кетті дейді. Бүгін пайғамбардың қолын қармаған менің атам Абу Кухафа емес, Абу Бакр менің атам емес, Абу Талиб болғанда пайғамбар көрек қуанат еле. Мен ошоны ойлап илап жатам дейді. Өзінің қуанышынан пайғамбардың сүйінгенін қуанышын жоғарыға қояды. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйген сахабалардан біреусі Сивад ибн Ғузайя. Сивад ибн Ғузайя деген сахаба пайғамбарыбыз дайым үмметінің түз болусын, бағыттары, мақсаттары бір болусын жақсы көретілі. Дайым түзден күлі, намазда тұрған кезде қатарыңар түз болсын, бекем тұрғыла, қатардың түздігі жүрегіңердің түздігіне дәлелдеп намазда түздейтілі. Ошондай эле сахабалар урушқа шыққан кезде аларды түздейтілі. Ухуд салғылашусында пайғамбар истау, бүгінгі сөз равня смирна деген сөз. Түзден күлі десе Сивад ибн Ғузайя деген сахабаның құрсағы астырақ шығып қалады. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи истау я Сивад, Сивад түзден десе, түздендім я Расулалла дейді. Бірақ дағылы құрсағы астыға шығып қалады. Пайғамбар келіп, қолындағы мисвагы менен Сивад ибн Ғузайяның құрсағына бір түрті истау я Сивад, Сивад түзден дейді. Сивад ибн Ғузайя аужатани я Расулалла, о Алланың елшісі, менің құрсағымды орытып қойдыңыз дейді. Алла сізді әділеттілік үшін, шындық үшін жөнөткөн, мен өч аламын дейді. Ақыретке қалбасын дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам қолындағы мисвагын беріп, Сивад, өчіңді аланда құрсағыңды орытқан болсам, менің де құрсағымды орытқын деп мисвагын береді. Мисваг тіш тазалаған. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисвагыны Сивад ибн Ғузайя алған кезде Хазіреті Умардың, Абу Бакрдың, башқа сахабалардың көзі қарегіден шыға тұрған болып ачууланып тұрады. Эмне үшін пайғамбардан өч аламысың дейді. Жоқ, пайғамбар жөн қойғыла, ақыретке қалбасын өч алғын дейді. Анда Сивад ибн Ғузайя, о Алланың елшісі, менің құрсағымдың ашық тұрған жерге сен мисвагыңды сайдың. Сен де құрсағыңды ашқын, мен ошол жерге саямын дейді. Пайғамбар ақырын үстінде киімі менен құрсағын ашқан кезде Сивад ибн Ғузайя келіп жүзін сүртіп өп илап баштайды. Я Расулалла, қайдағы мен сенден өч алмақпын дейді. Эмне үшін мындай қылып жатасың десе, Алланың елшісі, азыр біз жихадқа салғылашуға даяр тұрабыз. Балки менің денемдің ақырғы тиген жері сенің денең болса, ошо денеңнің берекесімен Аллах мені дозоқтан сақтаса дейді. Аққатта да Сивад ибн Ғузайя ошол салғылашуда шахид болып қаза болады. Урматты мұсылман бір туған, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бір ғана сахабалар емес, адамзат емес, пайғамбардың минбары бар. Минбар деген ушу трибуна. Пайғамбарда мечітке минбар құрбастан мұрда пайғамбар елге сөйлеген кезде құрма дарағынан бір бұтақ болған, ошоға шығып сахабаларға құтпа қылады, қайрылады, елге көрінейін деп жоғарырақ ошо бұтаққа шығады. Күндердің бірінде пайғамбарға минбар құру берген кезде пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам бұтақтан түшіп бірінші жолы минбарға шығып құтпа қылған кезде бұл хадисті көптеген сахабалар, мутаватир хадис дейді, көп сахабалар ұғады. Пайғамбар минбарға шыққан кезде сахабалар айтады, бардығыбыз жанағы бұтақтың ененің емчегінен ажыралып илаған баладай илағанын ұқтық дейді. Пайғамбар мені таштап кетті деп бұтақ илайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жана бұтақтың жанына келіп сылап, атарда ан tudfana hahuna, разы боласың ба бүгін сені бұл жерге көмейік, ва такуна ма'ия фил жанна, меніменен бейіште бірге боласың деген кезде жанағы бұтақ үнін шығарбай илағанын тоқтатты дейді. Урматты мұсылман бір туған, Саубан деген сахаба күндердің бірінде пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға чурқап келіп илап, аухаштани я Расулалла, о Алланың елшісі, мен сізді сағындым дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Кандай сагындың? Эмне ыйлайсың десе, сени эртенен кечке көрбөй калганда ушунча сагынам дейт. Бирок мен ахиретти ойлосом, пайгамбар сенин даражаң өтө бийик болот. Биз кайсы жерде болобуз? Бүгүн эртенен кечке ушунча сагына турган болсом, ахиретте бейиште сени көрө албай калат экенмин. Ошону ойлоп сагынып жатам деген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сивади Саубан радиаллаху таала анху ушундай дейт. Ал-мар'у ма'a man ahab. Ya Саубан, ар бир адам сүйгөнү менен бирге болот. Эгер мени сүйгөн болсоң, Кудай буйрса ахиретте да мени менен бирге болосуң дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер пайгамбарга сүйүүң чын болсо, иншалла ахиретте бирге болосуң. Бирок ар бириң өзүңө суроо бер. Сен кыяматта ким менен болгуң келет? Ууру мененби? Алкаш мененби? Же элди бөлүп жарган ушакчы, эл бузар мененби? Же элин жерин ойлогон, элиге жериге кызмат кылган эр жигит мененби? Ким менен болгуң келет? Ар бир инсан өзүнүн сүйгөнү менен бирге болот. Биздин сүйүктүүбүз лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakara Allaha kaseera. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Силерге пайгамбарда эң жакшы үлгү бар. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин кумирибиз, үлгүбүз пайгамбар болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, бирок Кудайыма шүгүр, бардыгыбыз мусулманбыз. Мусулмандын перзентибиз, Алланын кулубуз, пайгамбардын үммөтүбүз. Бирок келечек муун бала чакабызга ошону үйрөтө алдыкпы? Балдарың бүгүн футболдон болсун, Месси жана башка же хоккейдеги бир жылдыздардын, бийчилердин, артисттердин өзүнө кумир тутуп атын билет, башкасын билет. Үйгө отурган кезде сурачы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолдошу Айша жөнүндө, Хадича жөнүндө, же болбосом Абу Бакыр жөнүндө, Умар жөнүндө, пайгамбар жөнүндө бала чакабыз эмнени билет? Балдарыбызга ошону тарбия бере алдыкпы? Эгер пайгамбарды сүйсөк, биз пайгамбардын жолу менен пайгамбар сыяктуу балдарыбызды тарбия кылабыз. Бүгүн көптөгөн мусулмандын балдары, перзенттери алакан жай бата кылганды билбей калдык. Жана карындашым чыгып, чоң атамдай болгум келет. Чоң атамды сагындым деген. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн көптөгөн мусулмандын балдары колуга шампанды берген кезде, атың өчкүр арактын эже сиңдисин берген кезде татынакай кооз тос айтканды билет. Келиштирет. Бирок кызын турмушка чыгарып жаткан кезде, баласын үйлөгөн кезде, же алпеште өстүргөн атасын, энесин жоготкон кезде алакан жай бата кылганды билбейт. Аракты алган кезде жакшылык болсун, ийгилик болсун, андай болсун, жок, андай эмес. Тос айткандар болсо, Абдушкур Дамулла Москвага келип тос айтканды үйрөтүп кетти деп койгула, ушул мен айткан тосту үйрөнүп алгыла. Кудайыма шүгүр, мен өмүрүмдө тос айткан эмесмин. Бала чакама жетип уштума да Аллах Таала ал тос айтканды насип кылбасын. Бирок ичкендер тос айтканда мындай дейсиңер. Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн, кыйналып адал эмгек менен тапкан акчамды арам жолго иштетүү үчүн, адамдык сыпаттан айвандык даражага түшүү үчүн, эли жериме шерменде болуу үчүн, бөтөн элде жүрүп кыргыз элини, кыргызстандыкты позор кылуу үчүн, айван сыяктуу көчөдө кийимимди булгаш үчүн, балдарыма жаман үлгү болуу үчүн деп көтөрсө жарашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ла яшрабул хамра хина яшрабу ва хуа муъмин. Аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт дейт. Ага далил Алланын ху Алла деген ысмын ху деп чыгарып, көзүн жумуп жутуп ийет. Мана бүгүн биз чайхана бир деген жерде тамак жедик. Анын мисалы тамагы таттуу болсо, көпкө чейин чайнап, шашпай жутасың. Кейде кекирсең, анын жыты келсе да кубанып каласың. Бирок арак, Кудайыма шүгүр, мен өмүрүмдө ичкен эмесмин. Анын эже сиңдилерин, тайжелерин да дамын көргөн эмесмин. Эже сиңдиси пиво, вино, шампан деген. Бирок арак ичкендерди телевизордон башкадан көрүп калам. Көргөндө ойлоймун, таттуу тамакты көпкө чейин чайнап, шашпай жутасың. Аракты ичкендер көзүн жумуп, шырт жутуп ийишет. Ошону ойлойм, бул аччуу окшойт, бул ачыштырат окшойт деп ойлойм. Аччуу ошондой? Эгер ошондой аччуу боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, мындан кийин бир хадис менен сөзүмдү аяктайын, көп убактыңыздарды албайын, тиякта жигиттер күтүп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде
La tazula qadam abdin hatta yus'ala an arba'in. 4 суроо, экзаменге суроо. Суроолордун жообун ар бириң өзүңдөн даярдайсың. Пайгамбар айтат, кыямат күнү бенденин кадамы оңго 5ке же дозокко бөлүнбөйт, 4 суроого жооп бермейинче. Биринчиси, ан умрихи фима афна. Өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? 60 жылдык, 70 жылдык. 60ка кирген бир аксакал жашаган күндөрүн эсептесе 21500 күн жашаптыр. Эгер күнүгө бирден күнөө кылган болсом, 21500 күнөөм бар дейт. Бирок биз күнүгө канчанан күнөө кылабыз? Кудайыма шүгүр, урматтуу мусулман бир тууган, күнөөнүн жыты жок. Эгер күнөөнүн жыты болгондо бири-бирибизге чыдап отура албайт элекен. Күнүгө канча? Эгер ар күнөө кылганыңда үйүңө кел да бир таш ыргытчы. Үйүңдү канча күндө таш менен толтурасың? Ан умри фима афна. Өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? Ар бир өткөзгөн өмүргө Аллахтын алдында жооп бересиң. Ва аш-шабаби фима абла. Жаштыгыңды эмне менен чириттиң? Колуңда, белиңде күчүң бар эле. Элге, жерге, динге кызмат кыла турган жаштыгың бар эди. Бирок жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Азыр мени угуп турган апалар отурат. Карыган энелерим. Аттың ай жаштыгым болсо дейт. Карындашым, бир кезде бул эне да сага окшогон секелек кыз эле. Сага окшоп чуркап жүрөт эле, күлүп, башка кылып. Бүгүн сага эмес, таякка таянып калган. Белинен колдо күч кеткен. Аттың ай кана жаштыгым болсо, башкача баштайт элем дейт. Бирок ал келбейт. Жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Үчүнчү суроо. Ан малихи минайна иктасаб ва фиман анфак. Малыңды кайдан таптың? Кайсы жол менен таптың? Ооба. Алыскы жерде, суукта башкалардан сөз угуп, кээде жеме угуп, кыйналып акча таптың, бирок ал акчаны кайсы жолго иштеттиң? Атаңдын, энеңдин телефонуна бирдик салдыңбы? Же болбосом атың өчкөр аракка же тамекиге башка нерсеге иштеттиңби? Арзыбаган нафсыңа кул болдуңбу? Малыңды кайсы жолдон таптың, жана кайсы жолго иштеттиң? Мурга жооп бересиң. Төртүнчүсү, ан илмихи маза амила бих. Уккан илимиңе, айтылган аят хадиске, алган билимиңе кайсысына амал кылдың, кайсысына амал кылбадың? Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал-жаннату тахта aqdamul ummahat. 5 энелердин кадамынын астында дейт. Ар бирибиздин энелер, аталар айылда дайыма силерге алакан жай бата кылып отурат. Аларды эч качан унутпагыла. Кээ бирлер айда жылда бир сурап койбойт. Арзыбаган тамеки алгандын ордуна энеңе, атаңа бир наски жөнөтсөң канча кубанат, канча дуа кылышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам валидак жаннатук ау нарук. Сенин ата-энең же сенин бейишиң, ата-энең же сенин дозогуң. Эгер ата-энеңди разы кылсаң, ал сенин бейишиң. Эгер аларды капа кылсаң, ал сени дозок алып бара турган нерсе дейт. Бир сахаба күндөрдүн бири энесин жоготкон кезде өтө көпкө чейин ыйлайт. Ыйлаган кезде сахабалар келип көңүл айтат. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Биз бардыгыбыз Кудай үчүнбүз. Кудайга бир күн кайтып барабыз. Сабыр кыл десе, мен энемдин же атамдын өткөнүнө ыйлаган жокмун. Сабыр кылам дейт. Бирок менин ыйлаганым бүгүндөн баштап бейишке ачылган бир эшик бүгүн бекилип калды дейт. Бейишке ачылган эшик бүгүндөн баштап менин үйүмдө бекилди дейт. Ата-энебиз бейишке алып бара турган биздин эшигибиз. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, ата-энеңерди унутпагыла. Жок дегенде Кудайга шүгүр бүгүн телефон аркылуу жана интернет аркылуу бардыгынан эме байланышып турсаңар болот. Байланыш кыла. Алардын акыбалын сурагыла. Бул жерде жумуш менен, башка менен аларды унутуп калбагыла. Ата-энеңерге Аллах табарак ва таала узун өмүрлөр берсин. Силерге жараткан Аллах табарак ва таала ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган кечесине арналган кечеде бир суранычым бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгер энелердин таманын астында бейиш деген болсо, аталар бейиштин эң негизги ортоңку главный эшиги атанын ыраазылыгында. Ошондуктан бүгүн кеч болуп калды Кыргызстанда. Эртең ар бирибиз кече пайгамбардын туулган күнү эле. Алтыным болгон кандай? Мен балаң алыста жүрөм, мага бата кылгын. Ата-энебизди бир сурап коелу. Жок дегенде ошолордун телефонуна ушул жерден азы болсо мүмкүн 30 сом, 50 рубль бирдик салып коелу. Ошолордун акыбалын сурайлы. Ошолорго бата кылалы. Мусафирдин дуасы дайым
мустажап силер бөтөн элистен мусафир болуп жүрөсүңөр, дуаңарды Аллах дайым кабыл кылат. Жараткан Аллах табарaka ва таала дайым ишиңиздерге ийгилик берсин. Жүрөктөгүнүңүзгө бекем иман берсин. Аллахым барыңарга ак жолду көрсөтсүн, ак жолдорун эч качан адаштырбасын. Бул бөтөн элде жүргөн кезде ар бирибиз мусулманбыз. Ислам диниге тил тийгизбейли. Жүргөн кезде бизди көрүп, мусулмандар мындай дейт. Мусулманга тил тийгизбестен исламды эң жакшы реклама кылалы. Андан кийин мусулман эмес, силер кыргызстандыктар дейт. Бул жерде жүргөн кезде могу кыргыздар андай, кыргызстандыктар мындай дебесин. Ар бир адам мана базарга барган кезде товарын эң жакшынакай кылып, татынакай жагын көрсөтөт. Эмне үчүн биз ушундай ыйык динибизди башкаларга жакшы жагын көрсөтө албайбыз? Эмне үчүн үлгү боло албайбыз? Эмне үчүн биздин мамилебизден, сый-урматыбыздан ушул келе жатканда, ушул Россияда жүрөбүзбү? Ушул жерден суу ичип жатабыз, иштеп жатабыз, бир тыйын тыпыр таап атабыз, суу ичкен кудакка эч качан түкүрбөйлү. Булардын үрп адатын сыйлайлы, булардын законун сыйлайлы, бул элин сыйлайлы. Ушулар менен эч качан сиздерден жаманыңды укпайлы. Аллах табарaka ва баарыңарды угуучу бенделерден кылсын, уккан сөздөргө амал кылып насип этсин. Биз менен бирге келген инилериме чоң рахмат. Аллах табарaka ва дайым ушундай жакшылыкта көрүшүүнү баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.